Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз кайрадан Кыргызстан телеберүүсүн улантабыз. Өткөндө биз Абдыкерим мырза менен кыргыз баалуулуктары жөнүндөгү сөзгө келип токтогон элек. Бүгүн кайрадан ушул боюнча сөзүбүздү улазак. Абдыкерим мырза, айтсаңыз, кыргыз баалуулуктары деген түшүнүккө эмнелер кирет? Эмнелерди биз кыргыздын баалуулуктары же болбосо улуттук баалуулуктар деп эсептейбиз? Себеби ушул терминди аябай көп колдонобуз, ар кимибиздин түшүнүгүбүз ар башкача да. Ушул боюнча сиз бир жалпы түшүнүк берсеңиз бүгүн. Кыргыз баалуулуктары деген бизде өткөндө да айттык. Баа деген эмне, баалуулук деген эмне жөнүндө сөз айттык. Баалуулук бизге бир өтө кымбат нерсе. Бұл баалуу нерсе. Адамдын өмүрү баалуу. Атамекен бизге баалуу. Атамекен үчүн биздин жоокерлер өмүрүн, аталарыбыз өмүрүн сайган. Ошо баалуулуктар адам кылып жашатып турган үч нерсе бар. Адамды ошо жашоого абдан умтултуп турган нерселер бул баалуулук. Анан кийин түшүнүк, ишеним. Орусча ценность, убеждение и установки деп коет. Көп адамдар турмушунда бактысыз болуп калышы мүмкүн. Эмне үчүн? Аларга эмне баалуу эмес экенин ажырата билбейт. Эгер тарбиядан аксап калса, турмушта ар нерсени кармай бериши мүмкүн. Эмне үчүн? Баалуу нерсени адам максат кылып коет алдына. Баалуу нерсени коргойт, баалуу нерсени өстүрөт. Адамга өмүрү баалуу, өмүрдү сакташ керек, туурабы? Адамга атамекен баалуу, адамга жашоо турмушу баалуу. Бул күндө кезигишүүчү нерсе болгондон кийин биз аны көнүмүш болуп калабыз. Ошон үчүн баалуулук деген түшүнүк, улут дегенге так аныктама бермейинче адамдар улуттун маанисин түшүнбөй, улутту баалабай калышыбыз мүмкүн. Бирок биз ар бир кыргыз ата уулу адамы биз кыргыз үчүн жаныбызды курман кылууга даярбыз, өзүбүз билип билбей. Агер ошон үчүн бул адамда самоидентификация дейт. Адамдын аты бар, атасынын аты бар, туулган жери бар. Анан сен кимсиң десе айтат. Мен баланчанын баласымын, баланча урууданмын, улутум мындай деп айтат. Бул самоидентификация. Өзүн өзү таануу, өзүн өзү ким экенин айырмалап, башкалардан айырмалап билүү. Жеке адам деңгээлинде. Адамдын деңгээлинде. Бул улут дагы ошондой. Өзүн өзү тааныш керек. Биз жөн эле кыргызмын деп жүргөндө, кыргыз экенбиз деп туулгандан кыргыз болуп төрөлгөн үчүн кыргызмын деп жүрө беребиз. Анан башка улуттар менен көп мамилебиз анча болбосо көп аралашпасак, биз өзүбүздү анча деле бөлүп билбейбиз. Себеби кыргыздардын арасында жүрүп атабыз. Бирок кыргыз болуунун мааниси канчалык экенин ошо кыргыздын баалуулуктарын түшүнүш керек болуп калат. Эмне үчүн түшүнүш керек? Кыргызды кыргыз кылып турган баалуулуктар бул кыргыздын негизги баалуулуктар. Башка улуттардан айырмаланып турган, башка адамдардан айырмаланып турган бул биздин улуттук баалуулуктар. Мына табият, Кудай жараткандын баарын табият десек, адам жаратканды маданият дейбиз. Кыргыз адамы өзүнүн маданиятын жаратат. Кыргыз адамы өзүнүн маданиятын каяктан жаратат? Ал өзүнүн ошо жашоо шартына, жашоо тарыхында болгон бардык ошо өзгөчөлүктөрдөн келип, ал өзүнүн баалуулуктарын түзөт. Улуттук баалуулуктар. Ал бир адамдын баалуулугу эмес. Улутка тиешелүү баалуулуктар. Эми ушу улуттук баалуулуктарга биринчи биз
жана айтып кеттик генибиз менен деп. Кыргыз баласы бир жерде кор болоптур десе, жана макал бар бизде. Бир уйдун мүйүзү сынса, 1000 уйдун мүйүзү зыркырайт. Ошол баланча жерде кыргыздарды коргулаптыр десе, үйүңдө отуруп алып, ошого ичиң ачышат, жиниң келет. Туурабы? Колуң келсе, жардам бергиң келет. Бул эмне себептен келет? Ал бизге баалуу, кыргыз баласы баалуу. Биз өзүбүз кыргызбыз. Ошон үчүн биздин жүрөгүбүз зыркырат. Кыргыз канына тартат. Канына тартат. Анан бизде айтат, макал бар. Аны бул улут тууганчылыкка келип айтайын. Бул баалуулуктар биздин тарыхыбыз биз үчүн баалуу. Тарыхыбызды билбесек, биз кыргыз болбой калабыз. Биздин тилибиз баалуу бизге. Биздин жерибиз баалуу. Муногу биз жашап турган жер Кыргызстан деп аталат. Туурабы? Эмне үчүн? Бул кыргыздардын жашап турган жери, кыргыздын жери, ата бабасынан калган жери. Бул жерге биздин ар кандай ыйыктыктарды киргизебиз. Киндик кан тамган жер. Ата бабасынын жери, жер деген жери, ата журт деген ушу ата менен байланышкан ушундай ыйык сөздөрдү айтып, биз өзүбүздүн жерибизди даңазалайбыз. Кыргыздын жери биз үчүн эң баалуу. Себеби жери жок улут болбой калат. Тили жок улут да улут болбой калат. Тарыхын унуткан улут болбой калат. Демек эс тутумдан айрылат да. Эс тутумунан айрылат. Өзүнүн канын билбеген, канын түшүнбөгөн киши каяктан билет өзүнүн кыргыз экенин? Кечеги экенин билбеген эртеңде эмне болорун билбейт да. Ал бир жөн эле айбандын деңгээлине түшүп, тирилик кылган жаныбарга айланып калат. Ошол баалуулуктар келип туруп биздин маданиятыбызды түзөт. Маданияттын аныктамасында мындай дейт. Кандайдыр бир өз жалпы адамдардын эмес деңгээлинде ошо коомдук жанагы чарбалык, руханий жана коомдук жетишкендиктердин чогуусу адам баласынын. Бул ошол коомдун маданиятын көрсөтөт дейт. Топтомосу, жыйындысы. Ошо коомдукка эмне кирет? Бизде коомдо бүт каада салтыбыз, моралыбыз, этикабыз кирет. Коомдук түзүлүшүбүз, түшүнүктөрүбүз кирет. Чарбалык дегенге биздин бүт чарба жүргүзүүчү тажрыйбабыз кирет. Илимий, техникалык, турмуштук бүт тажрыйба чарба жүрсүн. Бул чарбалыкка кирет. Руханий баалуулугубузга бул биздин дүйнө таанымыбыз кирет. Дүйнө таанымыбыз, ошо дүйнө таанымдын ичинде ошо руханий байлыкты биз чагылткан дагы искусствобуз да кирет. Ошонун баардыгы жалпысынан келип маданият болот. Ошон үчүн кыргыз улуту жараткан баалуулуктардын баардыгы кыргыз улутунун маданияты болот. Жалпы адамзат жараткан нерсе адамзаттын баалуулугу болот атпайбы? Анын ичинде өзгөчөлөнгөн биздин кыргыз улутунун ошо адамзаттын маданиятына кошкон баалуулуктарыбыз биздин кыргыздын маданияты. ЮНЕСКОга Манасты киргиздикпи? Боз үйдү киргиздикпи? Дагы эмнени калпакты киргиздик. Комуз. Бул биздин баалуулуктар ушу адам цивилизациясына кошкон салымыбыз болот. Биз кыргыз деп катталдык. Демек ал тилибиз, тарыхыбыз өзүбүздүн, каныбыз боюнча өзгөчөлөнгөн бир улут экендигибизди билдирип турган нерсе да бул. Билдирип, башка элдерге таанытып, алар бизди таанып, ушундай эл, ушундай жерде жашайт, ошол жерге алардын акызы бар. Эч ким аерке тийбеш керек. Биз суверенный элбиз. Суверендикти биз эч убакта жоготкон эмеспиз. Абдыке ошону айтсаңыз, эми ушул баалуулуктарды ар бир улут өзүнүн баалуулуктарын сакташ керек да. Туурабы? Эмне үчүн сакташ керек? Эмне зарылдыгы бар мында? Бул биздин баалуулуктар биздин суверендигибиздин далилдей турган факторлору, документи, мындайча айтканда. Мунагы жерди биздин ата бабаларыбыз ушу жерди жер деп, ушул жерди Кыргызстан деп атап, башка элдер Кыргызстан деп таанып, анан ушул жердин чек арабыз бар азыр.
Анан биз берде азыркы тил менен автотохтонный деп атпайбы? Ушул жерде жашаган, ушул жерди ээлеген, жердеген элбиз. Ата-бабалардан бизге мураска калган да бул жер. Бул жерди биздин ата-бабаларыбыз бизге белек кылып калтырган. Өздөрүнүн канын, жанын, көз жашын аябай ушул жерге калтырган. Но Дастан Исламович бул жөнүндө абдан жакшы айткан. Дейт биз дейт. Бул жерде дейт бизге ата-бабаларыбыз башка бирөөгө бир чычка кулак карс болбой, бизге белек кылып калтырып кетти дейт. Мына суверендик эркиндикке чыкканда биз ушунун канча азыр карс болуп, кендерибиздин баарын аргын көрүп, анан кийин азыр ушундай акыбалга келдик, эртең жерибизди тартып коюшубуз мүмкүн деп айтып атат. Вот бул суверендикти жоготуп коюу, бул эл болбой жок болуп кетти деген сөз. Демек ага чейинки маселе бул баалуулуктарды жоготуп отуруп, ана биз өзүбүздүн ким экенибизди унутуп, анан эркиндигибизди жоготуп. Эмне үчүн биз баалуулуктарыбызды жогото беребиз? Эмне үчүн баалуулуктарыбызды жогото беребиз? Эмне үчүн биз эл болбой калышыбыз мүмкүн? Биз эл болбой калышыбыз мүмкүн качан биз баалуулуктарды жоготкондо. Баалуулуктарыбызды качан жоготобуз? Баалуулуктарыбызды баалабай калганда. Баалабай калганда. Маани бербей калганда. Баалуулукту билбеген киши баалуулукка күйбөйт. Кыргыз болуп, кыргызча тили жок, башка жерде тарбияланган кыргыз жигити кыргыздыкка күйбөйт да. Ал эми Америкада жашай берем жыргап дейт. Эмне үчүн бизге жерибизди сакташ керек? Жер биздин алтын казыгыбыз. Жерибизден айрылсак биз улут катары жоюлуп кетебиз. Эгер жерибизди бирөө келип базып биздин үстүбүздө, мисалы үчүн уйгурлар өзүнүн жери бар, бирок мамлекети жок. Жерибизди жоготсок биз мамлекеттен да айрылабыз, улуттан да айрылабыз. А эгерде биз жерибизди тартып жүрсөк, биз уже өзүбүздүн улуттугубуздан айрылып калабыз. Жоюлуп кетебиз. Ошон үчүн биз улуттук баалуулуктарды баалай билишибиз керек. Мына азыр ушундай бир кыйчалыш, анан кийин бир чала түшүнүктөр болуп атат. Дин менен кыргызчылыкты, теңирчилик деп карама каршы коюп атат да. Экөө эки башка нерсе. Эч убакта бул талаша турган нерсе эмес. Теңирчилик бул дүйнө тааным, биздин баалуулуктардын булагы. А дин болсо кыргыздын ошо Кудай менен адамдын ортосундагы мусулмандын байланыштырган мамилеси ал. Мусулман адамы мен мусулманмын деп бирөөгө мен догорунуп же милдет кылганга акым жок. Мен Кудайдын алдында мен мусулманмын, сен айтканын кылдым деп бешикке чыгарасыңбы деп кол кушуруп барабыз. А берде бирөө туруп алып, сен эмне мусулман эмессиң, же эмне намаз окубайсың дегенге акысы жок. Эгер ошол адам мени бешикке чыгара алса, анда мен ага каршы болуп, да сен айтканын кылайын деши мүмкүн. Эч ким мени бешикке чыгара албайт. Бир Кудай. Кудай билет да өзү. Бир Кудай Кимди бейишке чыгарат, кимди пайгамбар да чыгара албайт. Анан айтат, сен мусулман болгондон кийин минтишиң керек, тигинтишиң керек. Мен айтам, өзүң бешикке чыгарыңа көзүң жетеби? Жетпейт. Абдыкерим мырза, ушул жерден неме кылабыз? Ушул жерде бир маселе бар. Ошол мусулман болуш ар бир адамдын жеке милдети. Кааласа мусулман болот, кааласа болбойт. Бирок кыргыз болуш ар бир кыргыздын милдети. Себеби менден сен сураганга акың бар. Кыргыз болгондон кийин эмне үчүн сен кыргызга каршы иш кылып атасың? Эмне үчүн сен кыргыздын жерин сатып атасың? Эмне үчүн сен кыргыздын тилин булгап атасың? Сен буну биздин ата-бабаларыбыз калтырган. Каада салтын бузуп атасың. Эмне үчүн каада салтын бузуп атасың? Сен биздин намазыбызга тийип атасың. Буну ар бир кыргыз башка кыргыздан талап кылганга акысы бар. Ушул жерде бир суроо да Абдыкерим мырза. Муна миңдеген жылдар бою биз дээрлик берки караханиттерден бери эсептегенде 1000 жылдар өтүп атат да, туурабы? Ушу ислам ишеними бизге келип кирип, биз кабыл алгандан бери, ушу аймакта кабыл алгандан бери. Анын ичинде кыргыз канчалык деңгээлде кабыл алды, өзбек канча, бул башка маселе. Неме ушул кыргыздын алдыңкы бир өкүлдөрү кабыл алып баштагандан бери 1000 жыл өттү. Ушул убактарда ислам менен кыргыз ишеними, дүйнө таанымы эч качан бири-бири менен бир кагылышкан учурлар болгон эмес. Биз тарыхтан да билбейбиз да, бирок бүгүн ачык карама-каршылыкка чыгып атат да. Бул себеби эмнеде болуп атат? Ачык карама-каршылыкка азыр бул саясий.
саясатташып кетет. Бул жерде идеологиялык нерсе мен жок деп түшүнөм. Себеби азыр жер тарып баратат. Адам көбөйүп атат азыр. 7,5 миллиард. Анан 9 миллиард, анан 10 миллиард болот. Мына биз айта беребиз, кыргыздар, биз өзүбүздү баалабайбыз. Биздин кичинекей элбиз, кичинекей мамлекет. Биз кичинекей эмеспиз. Мисалы үчүн Австрия деген мамлекет бар, Швейцария деген, Голландия, Нидерландия, Бельгия деген мамлекет бар. Ушулардын баарын кошкондо биз алардан чоңбуз. Мына Кавказда Грузия, Армения, Азербайжан үчөөнү кошкондо биз алардан чоң. Территориябыз, жерибиз чоң. Жерибиз чоң. Анан башка бизде Менделеевдин системасында бүт элементтер бар ушул жерде. Бизде өзүбүздү багып кеткендей бүт шартыбыз бар. Анан дагы бир мындай бар да, жашоо бул оюн дейт. Анан биз өзүбүздүн оюнубузду таппайбыз, себеби биз улуттук баалуулуктарды баалабай баратабыз. Кыргыз болуп жашабай, бирөөлөр бизге мындай бир таңуулаган бир оюндарды ойноп атабыз. Жашоо эрежелерин таңуулашып атат. Силерде кичинекей элиңер десе биз кичирейип калабыз. Ичинде кичинекей элбиз, ресурс жок, кантип кылабыз деп ойлойбуз. Андай эмес. Кытайлар эзептеп чыкты. Кыргызстан 58 миллион кишини Кыргыздын жери багалат экен. Мына, азыр биз 6 миллион, 58 миллион десек, ошондо 10 эсе көп элди биз багалабыз. И нормально жашаса болот экен. Биз кедейбиз деп атабыз да. Эмне үчүн? Биз өзүбүздү баалаганда өзүбүздүн кубатыбызга киребиз. Адамдын кубаты акылында. Адамдын кубаты аракетинде. Адамдын кубаты ишениминде. Биз ушуларды бизди ошондогу бузуп койсо, акылыбызды, ишенимибизди, бузуп койсо, биз ошого ишенебиз дагы аракетибиз, күч кубатыбызды аякка жумшабай калабыз. Эми Абдыкерим мырза, бизде убактыбыз чектелүү болгондуктан бул жолу да ошо аягына чыгып баратабыз. Менимче ушул кийинки телеберүүдө биз анда өзүбүздү кантип сактайбыз? Сиз айтпадыңызбы? Ошол өзүбүз ар бир улут өзүнүн улуттук баалуулуктарын бааламайынча аны сактабайт. Сактабагандан ал өзүн дагы жок кылат, туурабы? Эми ошондо негизги бир коомдо бир катмарлар бар да, топтор бар. Ошо улут бардыгы биригип алып эле өзүн өзү сактоо инстинкти бирдей деңгээлде иштебейт. Бирөөдүкү өтө жогору, бирөөдүкү төмөн, бирөөдүкү алып турсун айба малдын деңгээлинде эле бир жашоосун өткөрө берет, деп бул маселелер дүйнөлүк илим тарабынан аныкталган. Ушул кийинки бир телеберүүдө менимче кыргыз кантип эми өзүн өзү сактайт? Баалуулуктарды негизи ким аныктайт? И ким ошо карапайым жалпы улутка алып чыгып, ушу биздин баалуулуктар деп ошону элди үндөйт. Себеби ал кыргыз баалуулуктар дегенде бүт эл кыргыз улутунун адамдары бирдей деңгээлде түшүнбөйт. Түшүнбөгөндөн кийин бирдей деңгээлде сактай албайт. Бирдей деңгээлде сактай албагандан кийин демек анда бир топтор гана бир негизги роль ойношу мүмкүн да. Мына мисалы үчүн сиз көп айтасыз, улуттук элита жөнүндө көп айтасыз. Бул эмне деген түшүнүк экенин биз кийинки бир телеберүүдө айталы. Сиз менен дагы бул маегибизди улантабыз. Анда бүгүн урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу негизги кыргыз баалуулуктары, улуттук баалуулуктар деген эмне, анын сактоонун зарылчылыгы эмнеде, улут өзүн өзү кантип сактайт деген ушу теманын тегерегинде ой бөлүштүк. Сиздин келгениңизге чоң рахмат.